Садық Нышанбайұлы. Анан жиынтықтайбыз. Сілер қол чапсаңар біз шайырланарыз да. Мына қол чаптады деріз. Ана мына телефонға тартқанда телефонға өчіріп қойғыла. Концертті көргені келгенден кейін концертті көргілі. Телефонға тартып, ол памятты өчіреді. Кейін ертең барып не болды десе, концерт зор болды. Нелерді айтты білмеймін, бірнесілер айтты, бірақ концерт зор болды, жүре бересіңдер. Шаттан телефонды өчіріп, өзіңер ес алғыла. Ес алғы үшін келгенсіңдер. Мен не айтайын дедім. Мына misal үшін біз универсал командасы түптілгенімізге бір 7-8 жыл болған болса, Азыр Құдайға шүкір барыңыздар танып келіп отырасыздар. 5-6 жыл мұрын бізде мындай озеки тілмен айтқанда итам танаған емес бізде че. Бір тиын қалған емес та. Сен кімсің ем деген емес. Шу башта чоғылғанбыз, шу қадырекелер тамаша ойыштырған, барып ойнайтылар, ошол жерден Қалыбек жаныма келген, бір адам келген да. Сілерге адам деп қарайын. Менің көзіме тек горилла келген. Горилла келді, мындай. Бишкекке бармайлы деді. Елесеткілер, брат, сілердің жаныңарға бір горилла хау десе, неге қашасың да чын бе? Мен қачайын дедім, просто пұтым қармап қалды жерде. Тарамыш түйіліп қалды, қачалыбадым, анан ал мені алдап қойды. Сен талантты бала екенсің деді, мен шай еріп кеттім. Ошентип чоғылып бір команда болып Бишкекке бардық. Бишкекке барсақ, баяғы айылдан келген балдарды екінші сорт көреді ғой өзінше шарлықтарша. Біз Бишкекке барсақ, біз үшінші сорт көрген да. Екінші сорттан ба, үшінші сорт көрген, шуншалық түшіп кетті біз. Ой, балдарды айтсам, суреттеп беремін қандай балдар. Аппақ, нәзік, арбақ, құлақтары делбіреп, шамаға чаштары өсіп нерге түшіп жүдеп қойған. Киімдері өзіне чоң, шымының аласы мінерді. Әлі шымына жайлап қойған бала қошап. Соруға басады, бұра қошап бізде тоғытпайды да. Айыңызки мұрки дейді. Ошан тоғытпайды. Анан баптырда бар бір квартираға жайғаштық, 9-шы этажда екен. Барып кирсе келе лифт бар екен, лифтке шықтым. Өмірімде бірінші жолы лифтке тамашаға барып шыққам, Шеде шыққам. Шындай шықтым, бұтта мәл шығарылы. Рахмат. Лифтке шыққанда, как будто бір жаным суырып ала тұрған соң лифттің бұртсайына мініп тұрып алғам да. Башқа балдар жақсана кетті, мен мініп тұрам. Не болды? Жолы зеріктім дедім. Қорқотам да ішті айтыштан ұялдым да. Бұлар мен мазақтай деп шықтық, квартираға кірдік. Шыдымдай сүйініп тұрам да, дағы шыққым келеді. Мында қылып тұрам, айтсам мазақтай деп. Мында қарсам Қалыбек мені қарап. Шын тұр. Лицосынан белгілі да, алдағы лифтке бірінші жол шыққан. Кеттік пе десем, кеттік деді. Ешкімге айтпай өкөз шықтық. Лифтке шықтықтан 9-шы этаждамыз, бірді бастық, бірге түштік. Қайра 9-да осамыз, 9-ға шығамыз. Қайра 1-де осамыз, 1-ге түсеміз. Ошан сардан кешке ойнадық баяғы жердечи. Көрген адам бізде жинді деп ойлаш керек. Бірге түшкенімізде бір уақытта 2 орыс қыз шығып қалды. Шuna шығып қалды, анан түш керек те, уялып көйнектерімде түзеттен өзімше қиын адам болдық. Қиын болғаның менен бетің айылсыз бәрібір. Еркексің де бәрі қыздарға тиішіп қойсын деген. О, красавица дедік. Білген орыс жазушылар. О, красавица десек, олардағы умный екен, сәкен шықты дағым, кнопканы басты, ешік жауларда, о, уроды деді ғой. Уроды десе, сіз не қыласыз? Ұрасыз ба кішінің үшін бе? Біз раса сүйіндік. О, урод десе, сүйініп барып, тайырға барып сүйіншілі олдым. Тайыр екті қызы бізді урод деді олдым. Көсе уроды деген, о, жамандаған сөз тұрбай, бірінші жолы оғатшымда қаяқта. Ошентіп қиналып жүріп, универсал командасы қаншалаған дипломдарды алып, чемпион болдық. Бірақ универсал командасын танығандар бар, анан әрбірісінің атымызды білбегендер бар. Ошондуктан да бір-бірден шығып, фамилиясымен шығып атабыз да. Қалыбек Турдубаев, Садық Нышанбайұлы, Тайыр Исманалиев, Бактылык Акулұлы депчи, атыбыздан танысын деп. Антпесек болбай қалды. Себеби Қалыбекти тани берет экен, бирок Калы бар го. Жакында тани берет да, мына баягы Қалыбек неме бар го? Тамашадагы Кинг-Конг бар го, аты ким эле? Калыспы, Калдарбекпи деп тани берет, жакында берет. Тайырды болсо мен тайын. Мына баягы тамашадагы Быдылдак го дейт. Быдылдак да. Ақтилекте болсо мына баягы Өпкө го дейт. Ошентип таанып калдыр. Мени я Калат тааныйт. Таныгандар бар, Садық, кандайсың, жаксың, сен сыйлайсың, рахмат. Кеберкилер бар, мындай тааныйт, атыңды билбейт, бирок мындай капа кылгысы келбейт. Атың ким эле? Дейт. Садық десең, Садық сен жакшы боласың, болду. Кеберкилер тааныйт, бирок сыйлагысы келбейт го. Ушундай жаныңан өтүп атат, мына баягы неме го дейт. Шап немеге чыгарып берет да. Шөтүп турам бирде, эки бала келет, мына баягы неме го дейт. Жиним келип кетти, не дедим? Бурулуп, не деди? Нем. Өкөз немелешіп кетіп қойған мен. 1 саат немелешіппіз. Немелешіп түрерді ақырға чарчады оқшайды. Немені танысың дейді. Танайым дедім. Немені іші деді, немені танымайым.
Немені танимын, немені танымаймын. Яқшы немені танышы болған немені танышы болғанда неме қылатым дейді. Мен айттым, неме қылсаң, неме қылып тұрып дейсің, мен де неме қыламын дедім. Шын ба? Мен де неме өкем, неме қылып тұрып дейді. Мен де неме қыламын. Ошо. Рахмат. Ошондуктан бир жакшы максат кылдык. Биз дали өз алдынча күлдүргөнгө аракет кылтабыз. Күлдүрө алсак керек деп чыгып көрдүк. Рахмат. Bundan yine mi? Neme? Uçraşmayısın. Neme? Güldөрдү алып кой десең. Ben классташым. Кол чайып койсоңуздар болот. Рахмат. Мен ойлодум эле бул гүл бир гана кыздарды эртет деп. Эркектерди эми эртүрө турабы? Рахмат. Барыңыздар, жакшы отуруңуздар. Садык Нышанбай уулу. Чоң рахмат. Жакшы отурасыздарбы? Манайыңыздар сонун кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу айымдар, мырзалар. Универсал командасын куттуктайбыз жеке концерт менен. Бул жакта красавчик болуп, сонун болуп турат. Бул жакта Washington чипсилер, биздин бизнестерден коем. Эми жаз келди, жаз келгенде эмне башталат? Сүйүү башталат, махабат башталат. Мындай жаштар бирден болуп ээрчишип, Сулайман тоого чыгат. Сулайман тоого чыгып, жанагы таштарга жазат бири-бирине, как будто ана ташка жазса бактылуу болуп кетет турган сыяктуу болупчу. Негизи Японияда эки жаш сүйүшкөндөр бири-бирине таарынса, бири-бирине капа болгондо мынандай урушат экен, бири-бирине таарынган сыяктуу. Дуңдун бышыңды буда ва. Шоңду буда шыктыңды ва. Ан жигит айтып коет. Жаңаны малашы. Жону шыкту ва. Депчи. Анан биздин кыргыздар которуп коет сериалдарды. Сен көрсө Садык менен жүрүп кетипсиң. Мен өзү Садык жакшы тааныбайм. Сен Калыбек менен алмаштырып жатасың. Жамила кечирип кой. Эми өзүңдүн үйүңгө кете бер. Мен Гөлмайрам менен сүйлөшүп кеттим деген сыяктуу. Ушундай кой. Эми сүйүү деген сон керемет нерсе, биздин кыргыздардын сүйүүсү керемет сон, мына жаштар, биздин поколениядагы сүйүү, бири-бириң менен табышасың, сүрөткө сен киргизбейсиң, ана сен жевушкаң киргизет, сени популярдуу кылган ана жевушкаң сүрөткө тартат, жевушкаң мындай тартат. Инстаграмга киргизет, описанияга жазат, мой монстр деп. Монстрдун турганын карасаң, мынтип турат монстр. Дай, эстерсе менен иши жок. Ушундай кой. Негизи анан бизде бири-бири менен урушуп кетсе, саган ана кыздардыкы яман опасный кыз чыгат, обществодан. Мынандай жаш кеткен, макияж бияка уже түшүп кеткен. Мага экинчи жолу, мага чалба. Сен мындай экенин билгенде вообще сүйлөшпөйт элем, кет жогул, вообще чалба, такы-тапы. Анан артынан галошчон подружка чыгат, чал. Ушундай кой. Көзүң жетпегенден кийин неге сүйлөшөсүң, эй? Эртең колдорун кескилеп, бир нерсе болсо ата-энесине сен жооп бересиң, уктуңбу деп. Ана сүйгөнүңгө караганда ана жевушкаң подружкасы ыйла берет, масага. Ана сен сүйүң ана подружкасынын не тиешеси бар, билбейсиң го эми. Негизи жашоо ушундай болуп кетип атпайбы, туурабы? Мисалы үчүн Универсал командасынын концертин рекламадан көрүп калдык. Реклама деген бир сонун нерсе, биз кыргыздар рекламаны мындай беребиз. Тамошо лигасы Универсал командасынын жеке концерти. Жаңылыктарды көрсөңүздөр кечээ Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Нарыбада. Мисалы үчүн мына Южный Корея деп коебу, кадыркы? Түндүк Корея. Түндүк Корея, жана Ким Чен Ымдер жашаган Корея. Ал жакта жаңылыктарды башкача айтат экен. Шоңдун мыны кышыңды. Ким Чен Ым шоңду деп. Аякта согуш болуп атабы деп ойлоп каласың. Бизде жаңылыкты башкача айтат го. Кечээ Кыргызстандын премьер-министри мынаяка барып жолугуп келди. Жолугуп келиптир да. Жакшы жолугуп келиптир да. Бизде башкача жаңылыктарды башкача айтат. Кадыр Жарматов тойду адашып сөгүнүп алды деп. Ушундай кой. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Универсал командасы куттуктайбыз. Концертиңиздер менен мен сиздерди жакшы көрөм. Рахмат. Инстаграмдагы аты Алмаз Аманбаев.
ооба ошо жаңы почта Паспортындагы аты Мухтар уулу Ыдырыс. Биз эркелетип Джунго деп коебуз. Кол чаап коюңуздар. Вашингтон чоң рахмат. Эми дагы кийинки таланттуу жигит алдыңыздар да. Кыска нуска өзүнүн ушундай тамашалары менен оригинал командасынын капитаны Жакшылык. Келе кой. Рахмат. Мен ойлодум эле мындай катуураак кол чапса керек деп. Ойлодум эле да. Ойлодум эле да. Сиздерге тиешеси. Саламатсыздарбы, урматтуу универсал командасынын жалпы эле күйөрмандары? Амансыздарбы, саламатсыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Менин атым Жакшылык, колунан келбейт жакшылык. Кээ биркилер айтат жамандык, мен ошолорго айтам иди пошол деп. Рахмат. Анан мен сиздерге эмнени айтайын деп чыктым? Мен бир нерсеге мындай кыздарга таң калып чыктым. Эмнеге таң калганын айтайын сиздерге. Мисалы үчүн башында эле баштап кетейин кыздарга неге таң калганын себеби. Кыздар боёнот го, мисалы үчүн. Кыздар боёнуп атканда, мисалы үчүн мынтип боёнушат экен кыздар мындай. Кирпигин боёп атканда мындай. Как будто оозун жаап койсоң кирпиги боёлбой калат да. Ушинтип боёнушат экен да. Мына. Анан нягын өтө, мына. Мына кот. Помадан кой турчу. Мына кот. Анан кыздар дагы Инстаграмга сүрөткө түшкөндө ушунчалык түшөт экен, боже мой. Мын түшөт экен мындай. Позасы бар экен да кыздардынчы. Эми кыздар өзүңүздөр көрүп атасыздар керек, а? Мен го деп. Мындай түшөт экен. Анан подружкасын айтып коет да, бир фотограф подружкасы болот да жанында. Подружка ылдыйдан тарт. Бою узун көрүнүш керек да мындай. Мындай кылып. Анан кыздардын багы кирпик койдурган кыздар бар го? Кирпик койдурган кыздар. Ресничка деп коет го. Ошол кирпик койдурган кыздар ыйлабайт экен. Өзү түшүндү азыр кыздарчы. 1800 сом турат экен ошол кирпик. 1800 сом эмнеге койдургандан кийин сиздер эле ыйлабайсыңар да, өзүчө эркектер делечи. Анан дагы бир нерсени айтайын, кыздар джинсыны кийип атканда бир кунг-фунун мастериндей кийет экен го булар. Көрсөтүп берем мындай. Ушундай кийишет экен. Бирок чындыгын айтканда, кыздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Ушундай табышмактуу бойдон жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Жакшылык. Чоң рахмат. Мен мына жерде туруп сүйлөп үйрөнүп калыпмын, туугандар. Ошол жерде сүйлөй берейинчи. Кийинки таланттуу жигит универсал командасынын капитаны Калыбек Турдубаев. Жеке талантын көрсөтөт. Саламатсыздарбы, дагы бир рет кутмандуу кушуак келишиңиздер менен, айымдарым, мырзалар. Бүгүн универсал командасынын концертине албетте ар ким ар түрдүү болуп келди. Эртең менен турганда эле мен бутум кытышып атат, чөтө бир жакка барат окшойм. Универсалдын концертине барат окшойм деген бир ишеничтер менен жашайбыз го биз кыргыздар. Ырым-жырымдар менен колум кытышып атат, акча алат окшойм. Бу колум кытышып атат, акча алып мен акча алат окшойм деген бир ырым-жырымдар менен жашап калдык го. Бир жерде иштебесең, полный денең кытышсаң, акча албайсың эч жерден. Ал ишеним жөн эле. Бир жерин кытышып атса, жуунуш керек адам. Дагы бир биздин бир ырымыбыз бар го, оң кулагы кызып атса, бирөө мактап аткан, сол кулагы кызып атса, бирөө жамандап аткан, эгерде эки кулагы тең кызып аткан болсо, бирөө ушактап аткан деген. Эгер ошол чын боло турган болсо, Самара Каримованын кулагы эрип түшүп калыш керек эле. Асынаканки кишини кызарып бул Анжелика Морозильникте жашаш керек эле. Ал дагы бизде бир ырым-жырым бар. Жаш балам мондайдан карап атса, немиш үйгө конок келетмиш. Ол сага эмне, скрытый камерабы? Менен карабыдай. Дагы бизде дагы бир өзгөчө ырымдарыбыз бар. Башында эки уюгу болсо, өзү бир уюк болот го. Эки уюк болсо эмне болот? Кыздар билет, эки катын алат. Азыр билсеңер, анда жигитиңердин уюгун башын карап көргүлө мына. Сен менен башка катын алат экен деп. Эгер ушул чын боло турган болсо, эмне? Нурлан Мотуевдин башы жок экен, эмне ара? Тешик болот экен да турабы? Бул жөн эле ишендим да. Өзүнчө бир дагы бир өзүнчө ырымыбыз бар. Түктүү адам
бай болотмуш. Ушундагы ишеним ырым. Түктүү адам боло турган болсо, бабаны маймыл болуш керек эле. Бул жөн эле ишеним. Же бир жерде көрдүңүздөрбү, бир миллионер интервью берип атып, айтыңызчы, сиз кантип миллионер болдуңуз десе, мен мурда эч жеримде түк жок эле, анан магазинге барып, одноразовый бритвадан алып, ушундайынан кырынып ташадым эле, түк чыгып кетти эле, байып кеттим. Андай интервью көрбөгөнсүзбү? Түктүү адам бул теги нарагынан тажиктер, азербайжандар, андай бардыгы миллионер болуш керек эле. Дагы бир өзүнчө ырымыбыз бар. Оң көзүн тартса сүйүнүчтүү кабарып катмыш. Оң көзүн тартып атыр. Сол көзүн тартса жаман кабар ил айткем деп. Ол нервден ол, Нервден, оңдон сүйүнүч, нервиң өлгөн, оң көзүн тартып атат, байсага жатып алгансың, тартар. Мен эртең сүйүнөм. Эртең сүйүнөм мен. Ошинтип акыры тартпай калат. Жатып каласың. Дагы бир нерсе, бутунун баш бармагынан муноозу узун болсо, эмне экен? Эмне болот? Аялынан коркотмуш. Баш бармагы муну узун болсо. Мен ушуга такыр ишенбей койдум. Себеби менин баш бармагым чоң эле болуп турат, беркизи кичине мондай эле болуп турат. Бирок коркуп эле жүрөм го. Биз мусулман кыргыз элибиз мындай ырым-жырым бул ширик болуп саналат, ошондуктан ырым-жырымга ишенбей жашайлы, урматтуу кыргыздар. Чоң рахмат. Калыбек, чоң рахмат.